Адам сапарга жүгүн артып сапар кылып чыгат 3 эле нерсе үчүн. Биринчиси тазавудин лимаадин, акыретке даярдык көрүш үчүн. Аллах жолуга даватка чыгасыз, илим алганы барасыз, же болбосо ажылыкка, умрага, ибадат үчүн. Тагыраак айтканда кыяматтагы акыбалдарга, эсеп китепке дайынданыш үчүн сапар кылсаңыз болот экен. Биринчиси. Ау марамматин лимаашин, же жашоодогу кылып жаткан ишиңиз үчүн. Анча-мынча бизнесиңиз болсо, бирөөдө жумушуңуз болсо, дүйнө тиричилигиңиздеги жашоо үчүн барыңыз. Ау лаззатин фи гайри мухаррамин, арам иш болбой турган болсо, эс алганы чыкса дагы болот экен дейт. Демек 3 жака сапар кылышка уруксат берип жатат. Биринчиси динибизди бекемдеп акыретке даярдаш үчүн. Макул илим алыңыз, макул Алла жолуга чыгыңыз, макул сиз ажылыкка, умрага барыңыз, динди бекемдеш үчүн, акыретиңизге даярдык көрүш үчүн бир сапар кылат экенсиз. Экинчиси дүнүйөңүздөгү камылгаңызды чогултуш үчүн, күнүмдүк жашоодогу керек нерсеңизди чогултуш үчүн сапар кылсаңыз болот экен. Бизнес кылсаңыз, барып бир нерсеңизди алып келип сатсаңыз болот. Ал эми үчүнчүсү арам болбогон болсо, анда адам өзү кичине эс алыш үчүн дагы барса болот дейт. Албетте бул жерде бир көңүл коюп коюңуздар, харам болбосо. Бизде харам болбогон бир эле бир аз тоодун жээгине чыгып, тоого чыгып, бир аз отуруп келсең болот. Башка жагыда харам болбогон жери жок да. Кайсыл жерге барсаң, ал жерде махрам, намахрам, жаман иштер, бардык күнөөлөр аралашып кеткен. Демек, эс ала турган жер, кичине бир көңүл ачып келели деп, үй бүлө менен бирип, бир тоодун жээгине чыгып, бир аз эс алып келсеңиз, дарыянын жээктеп болот экен деген сөз. Андан башка харам болбогон эс ала турган жай жок. Калган жерлердин бардыгы бул харам. Себеби анын өзүндө бар арак ичпегени менен ал жерде шарият маселеси каралбайт, махрам, намахрам маселеси каралбайт. Өтө туура эмес иштер болуп кетет.